Assalamu alaikum. Бүгінгі сабағымызда біз презентация түзүүнүн негизги темалардын бири болуп эсептелет. Презентация түзгөндө бул анимация болуп эсептелет. Себептен биз башка сүрөттөрдү койсок, же болбосо Word'да жазган тексттерди менен да презентация кылсак болот. Бирок презентациянын эң негизги өзөгү десек да болот. Бул анимация себептен бул презентацияны көркүнө чыгарып турчу функция десек да болот да. Себептен сүрөттөрдүн, тексттердин бул анимациялары, кыймылдары адамды өзүнө көңүлүн буруп турат да. Ошол себептен презентацияда негизги кыла турган функция бул негизги мамиле бул анимация болуп эсептелет. Анимация менен көп нерсени чечсек болчудай. Азыр биз анимация менюсунда турабыз. Бул жердеги азыр инструменттер активный эмес. Активный болуш үчүн биз кандайдыр бир текст же фигура коюшубуз керек. Мисалга азыр мен сабактын темасы деп жазайын. Темасы деп жазганда бул бизге текст объект катары келгенде бул жерде бардык анимациялар активный болду. Ол деген биз анимация жүргүзсөк болот деген эмне. Анан биз бул жерде область анимация дегенди жандырып алалы. Бул жерге биз ушул берилген анимациялардын ар бири менен иштеп чыгабыз. Буну алып келип алдык. Бул жерге бир фигура коюп алалы. Фигураны коюп. Биз эми анимацияны кантип кыймылдатабыз? Бул фигураны басып алдык. Азыр текстти. Андан кийин анимация дегенге киребиз. Анимация киргенде бул жерде биринчи анимация бул жерден тандап алсак да болот негизинен. Азыр бул жерде биринчиси hot деген бул кирип келүү, объекттердин кирип келгенине кандай кыймылдайт. Анан кирип келген учурдагы бул кыймылдар, андан чыгып кетип аткандагы учур. Бул жерде кошумча кирип келгендеги эффекттер, анан чыгып кыймылдоочу эффекттер, андан чыгып кетүүчү эффекттер, андан кийин ушул кыймыл аракеттердин жылгандагы кыймылдарын ушинтип көрсөтсөк болот. Мисалга азыр биз дополнительные эффекты входа дегенди тандайбыз. Бул жерде бизге көп эффекттер пайда болот. Ушулардын ар бирин карап чыксак болот. Мисалга алсак, сбор деген бар. Ар бирин басып көрө турган болсок, бул жерден бизге кыймылы менен көрсөтөт да. Ар ким өзүнүн презентацияга жараша ушундай объекттерге жараша эффекттерди колдонсок болот. Бирөөнү колдон. Андан кийин область анимацияга ушул анимация келип түшөт болгону. Анан ушул жерден караны басабыз, же мыштын оң жагын баса турган болсок, бул жерде параметрлер бар. Биринчиси запускать щелчком деген бул биз качан гана мыштын баскычын басканда кыймылдайт. Андан запускать вместо с предыдущим дейт. Эгерде мындан мурунку объекттерде анимация бергенбиз, объект бар болсо, ошондон кийин ошо менен бирге кыймылдасын болот. Андан үчүнчүсү бул запускать после предыдущего дегенде өзүнөн мурунку объекттен кийин кыймылдайт дейт. Ушул жерде 3 параметрди койсок болот. Анан бул жерде биз эффекттердин параметрин беребиз, убакытты беребиз. Эгерде ушул эле анимация керек эмес болсо өчүрө алабыз. Анан бул жерде скрыть расширение времени шкалу дейт. Ушуну колдонсок да болот. Азыр биз параметр эффектке киребиз. Бул жерден биз 3 выкладканы көрөбүз. Биринчиси эффект,
кандай болуш керек? Мисалы үчүн эффект азыр увеличение болуп атат. Ушуну баса турган болсок, бул жерден бизге башкачасы дагы пайда болот. Анан время деген убакыттары биз жана көргөн 3 параметр. Бул жерде баскычын басканда мурунку менен тең болуш керек, же болбосо мурункудан кийин болуш керек. Анан бул жерде биринчи болгондон кийинки задержка убакыты канча болуш керек же болбош керек. Ушул задержканы койсок болот. Андан кийин ушул биз берген анимация канча убакытта аткарылыш керек. Бул жерде бизге көрсөтүп турат. Биринчиси 5 секунд очень медленно деп турат. Андан кийин 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд, анан 0,5 секунд. Бул ушул анимациянын убакыттары болуп эсептелет. Андан кийин бул повтор болуш керекпи, болбош керекпи? Эгер болгон болсо, бул жерде канча повтор? Бул жерден 2, 3, 10га чейин көрсөтүп турат. Андан кийин до нажатия кнопки далее деп турат. Эгерде биз мыштын баскычын кийинки слайдка котормойчу, же болбосо до окончания слайда, ушул слайд бүткөнгө чейин болсун деп турган болсок, анда ушулар коюлат. Анан анимация тексти болуп турат. Эгерде бизге берилген тексттин кандай кыймылда келсин дей турган болсок, бул жерде ар бири өзүнчө объект катары деп атат. Мындайча айтканда С өзүнчө, А өзүнчө, Б өзүнчө кыймылга келсин дегенде колдонулат. Бул башка учурларда да колдонулат. Анан бул жерде өзүнчө кошумча параметрлер пайда болот. Эгер биз бардык бул жердеги параметрлерди бүткөндөн кийин, андан кийин биз окейди басабыз. Анан эффект бөлүмүндө бул жерде биз звуктарды кошсок болот. Бул жерде барабан, бластер, ветер жана башкалар. Ушул жердеги бирөөнү тандап коюп, андан кийин анимация бүткөндөн кийин мунун түзү кандай айлансын, же болбосо кандай бул жердеги эффекттер пайда болсун дей турган болсок, бүткөндөн кийин бул түзгө айлансын деп башка дагы бул жерден андан кийин анимация текстин баары бул жерде бирдей болсун деп атат. Мисалы үчүн сабактын темасы деген баардыгы бирдей келсин, же болбосо ар бири өзүнчө бөлүнгөн сабактын деген өзүнчө, темасы деген өзүнчө келсин деп атат. Андан кийин бул pop book form деп атат. Ар бири өзүнүн тама боюнча деп атат да. Азыр биз все боюнча коюп көрөлү. Андан кийин бул баары бирдей келди. Бүткөндөн кийин жана түз пайда болду. Эми кайра эле ушул жерге времяга киребиз дагы оңдоп көрөлү. Бул жерден эффектке келтирип, бул жерден ар бирин pop book 1 деген бар. Ушуну басабыз. Ар бири өзүнчө пайда болду. Бүткөндөн кийин жана свет пайда болду. Ушул анимациянын эффектин бул жерден колдонсок да болот. Мисалы үчүн азыр биз увеличение дегенде болот. Андан кийин болсо бул жерден мына өзүбүздүн жарашка ушул жерден эффекттерди колдонсок болот. Андан кийин бул жерде параметрлер бар. Ушул көрсөтүп атканда биринчиси начало башталышы эмне болсун. Бул жерден пошалочка с предыдущим же после предыдущим. Азыр бизде бир гана объектте бир анимация болгондуктан биз азыр с предыдущим дейбиз. Бул өзү башталсын дейм. Анан бул жерге дагы бир объектти колдонуп турган болсок, мисалы үчүн бул жерден муну пайдаланайын. Бул экинчи объект болду. Буга да биз анимация беребиз. Анимацияга барып, бул жерден добавить анимация, андан кийин дополнительный эффект выхода деген тандап туруп, мына жерде плюсту тандайбыз. Окейди бастым. Ушуну басабыз дагы. Андан кийин бул жерде начало деп атат. Бул жерде биз с предыдущим десем, муну тема экөө бир башталат. Муну после предыдущего кылам. Анан длительность узактыгы азыр бул жерде 2 секунд болот. Бул жерден биз көтөрсөк да болот, муну азайтсак да болот. Бул жерде биринчи болот, анда экинчи болот графикасында көрсөтүп турат. Анан эгерде муну чоңойто турган болсом, бул жер узарат. Кичинесем бул кичинерет. Мына задержка канча убакыт кармалсын.
Gördüңүздөр 25 секундка ойнап отурмасам ал жер кичине жылды. Таа бассам да жылы берет. Бизге азыр пока задержканын кереги жок. Ушул бойдон туруп тура берсин. Көрөсүз азыр слайд кандай болот экен. Мына ушундай слайд. Эгерде биз экинчиге бул жерден спродушумду кыла турган болсом, анда мурунку менен чогуу келсин дедик. Бул да 0 болду, бул да 0 болду. 0 баягы 1 болчу. Эми кой көрөбүз. Башталып, бирдейден бул жерде бүттү. Ушундай кылсак болот. Негизинен бул жерде аниме азыр биз кирип келгенин гана кылдык. Эми ал жерде сабактын темасы дегенге коебуз. Добавить анимация кылабыз. Эми бул жерден дополнительные эффекты выделения. Эми кирип келгенден кийин эмне болуш керек? Ошону көрөбүз азыр. Кирип келгенден мында көтөрүлүп турсун. Койдук. Муну окейди басабыз. Андан кийин бул жерден биз эгерде көрө турган болсок, мынтип кыймылдап койду. Бул азыр параметрлерине киребиз. Кандай болуш керек? Биринчи эффект бөлүмүндө өтөбүз. Андан кийин анимация текстти көрөбүз. Кандай болушу мүмкүн. Азыр по буквам болду. Эми ушуну вместе кыла турган болсок, андан кийин бул жерде звук кошсок да болот. Барабан, бастер, ветер жана башкаларды. Мунун түстөрүн түзгөндөн кийин кандай болуш керек? Мына время убакытын көрөбүз. Азыр чейин быстро болду. Ошол жерде средний алып койду. Повторение барбы жокпу ушуну карап коюш керек. Эгер болсо коебуз. Бул жерден пожалуйста деп туруп, пожалуйста керек эмес бул жерде. После предыдущего кылабыз. Аны кейін басабыз. Көрдүңүздөр, мындай болду. Өзүн негизи үстүн көйдүлдүр койсок жакшы болот. Азыр биз муну өчүрүп туралы, эгер жакшырышпай калды, өчүрөбүз. Ушундай да чыкты. Андан кийин биз добавить анимация ушул жерден процессорну коелу. Эгер кирип келгенден кийин кыймылдасын деп турабыз. Мен көрдүңүздөр, келгенден бир жагып койду. Андан кийин ушул текстке биз чыгып кеткендегисин коебуз. Кантип чыгып кетиш керек? Бүттү. Бардык кыймылдарды биринчи слайд бүттүм, чыгып кетиш керек. Кантип чыгып кетет? Ошону карайлы. Ушуну тандатып, окейди басабыз. Карап көрөбүз. Кайра чыгып кетти. Мына ушундай болот. Кирип келди, турду, кайра чыгып кетти.
ошондой негизинен анимация ушундай кыймылдайт, ушундай болот негизинен. Бул нерсени ар ким өзүнүн чыгармачылыгына жараша кыймылдатып иштесе болот. Азыр мен 1-2 гана мисалдарды карап көрсөтүп кетем. Андан кийин бул жерде эң негизгиси дагы бир триггер деген бар. Триггер бул тест сыяктуу болот. Мисалга бул жерге биз шуну жазалы. Экинчиси 2 плюс 2 барабар канча болот? Суроо белгиси коюлду. 2 кошу 2 барабар канча? Андан кийин биз бул жерге варианттарын жазабыз. Варианттары кандай болуш керек? Төртөн жазылды. Андан кийин Joe дегенде мен бир аз башкачараак кылып жазайын бул жерге. Бул тест сыяктуу болот да. Мисалы үчүн 2-2-ни кошсо 4 болот деп туруп. Анан бул жерге барабарга мен азыр надписти коюп төрт деп жазып алайын. Азыр слайд-шоуга киребиз, анимацияга киребиз. Андан кийин белгилеп алабыз. Joe дегенде биз буну басышыбыз керек. Добавить анимация деген бар. Муну басып алайын. Добавить анимация бар. Бул кандай болуш керек? Масштаб болсун. Шуну басабыз, анан триггерди басабыз, анан пошёлочка, анан кайсы бири болуш керек. Азыр биз Joe деп басканда ушул төрт пайда болуш керек үчүн шуну басам. Андан кийин слайдты иштетип көрөбүз. Слайд-шоуга кирели. Слайд экинчи монитордон көрүнүп калды. Основнойду жылдырайын. Основной керек эмес. Баштадык. Слайдты бастым. Азыр 4 көрүнбөдү. Мына Joe деген баса турган болсом, ушул жерден 4 чыгат. Же болбосо, эгер бул вариант болбой турган болсо, азыр бул 4 деген тандайм. Андан анимацияга кирем. Ошол жерден добавить анимация деп туруп, бул бирип келбесин, жөн эле ошол жерде туруп кыймылдасын, же түсүн өзгөрсүн дей турган болсок, бул жерден дополнительный эффект выделения деген тандайм. Андан кийин жерден карайбыз. Же качание кыймылдасын. Же өчүп жансın. Şunday olsun. Ondan keyin kayra şunu belgileysiz. Bundan trigger'di basam. Пошёлочка деп туруп, ondan keyin kayra ошонун нерсени басып коем.
Андан кейін біз слайд-шоуға барабыз. Басамыз. 2-ге 2-ні қоссақ қанша болады деп тұр. Бұл жерге жолын баса тұрамыз. 4-тен. Егер да бір жол бассақ, анда ол белгілі себептегенде біз 2-ге триггер басқанымыз үшін сондай болады. Же бұл вариантты таңдаш керек, же бұл вариантты таңдашымыз керек. Өз қалағандай башқача дағы методтарды ойлап тапсақ болады. Мысалға, қандай бір тип ұштықтың için толтыру керек болып отырамыз. Мысалы үшін сою керек болған үшірді вставка кіреміз. Мұндай назым ол жерден тип ұштық қандайыз. Оны таңдап тұрып, ұшыны копия алып тұрып, қайра вставить етеміз. Өкі бір размерде болуш керек. Ondan birinci figurаны таңдап тұрып, анан ошол жерден бұның içindегі түсін жоқ қылабыз. Мұны таңдадым. Қараңыздар, içi yazды. Boş bakалға оқшап қалды. Бұны алып кері ошол жерге толтырам. Алып келдім, алып қойдым. Андан кейін бұға мен анимация берем. Анимация бөліміне кірем. Андан кейін ошоны появление көрдіңіздер, жоғарыдан үстіге өте тезікпенен толды. Бұны секін толтыру үшін времяға беріп тұрып, ушул жерден мен средний алға. Средний, окей. Қараңыздар, секен толып барды. Hem bunu қантып слайд-шоуға, сөйтін бұл жерде бочка тұрады. Ал толды. Шуны ол жерге бұлыт қойып, же болса ол жерге кран қойып, кранттан су түшіп өтеді, анан бұны көтеріліп отқанын қылып қойса болады. Демек біз анимация менен башка нерселерди кылсак та болот. Башка видеолорду кылсак та болот. Өзүгө жараша, чыгармачылыкка жараша ушул жерден биз анимацияларды пайдаланып, муну кылабыз. Анан акыркы көрсөтүп кетүүчү нерсе бул жерде чыгып кетүүнү көрсөттүм. Андан кийин другие пути перемещения деген бар. Бул ушул анимациянын жылуунун жолдору. Ушул жерден каалагандай жолдорду тандасак болот. Көрдүңүздөр. Пружинасын бар болуш керек. Үчүн өзүбүз каалаганын ушул жерден коюп, үчүн жүрөк сыңар болду. Ошону койгонубуздан кийин мондай сүрөтү да пайда болуп калат. Анан биз ушуну каалаган жерибизге жылдырып алсак болот. Мен азыр чоңойтутам. Чоңойттум. Просмотр кылабыз. Келип толду. Андан кийин жүрөк форматында кыймылдады. Бул кыймылдарды биз өзүбүз жасаган презентацияга жараша ушундай анимацияларды колдонсок болот. Андан кийин биз презентацияны жалпы бүттүк. Эми буну сакташыбыз керек. Сактаганда эки вариантта сактасак, 3 вариантта PDF форматта, видео форматта, андан кийин жөн презентация форматында сохранить как бул жөнгөндө иштейт. Мисалы үчүн сохранить какты басам, керектүү местаны тандайбыз, кайсыл жерге сохранить этилет. Мисалы үчүн документтен анан бул жерден тип файла деген жер бар. Ушул жерден форматтарды биз өзүбүз тандайбыз. Биринчиси бул жерде PDF формат, андан кийинкиси бул жерде видео. Бул жерде MP4 деп турат. Бул MP4 дегенди түшүнсөк да болот. Сохранить этебиз. PowerPoint деп туруп сохранить этебиз. Окейди басабыз. Анан видео сохранить этилип атканда бул жерден ошол видеого айландырып аткандагы убакыт көрсөтөт. Бул жерден качан бүтүшүн. Ушул жерге чейин толуп турса, андан кийин биз кылган презентациябыз бул видео форматка айланат. Же болбосо файл, андан кийин экспорт бар. Ушул жерден же болбосо бул жерден создать PDF кылышыбыз керек, же болбосо бул жерден создать видео деп туруп, бул жерден биз качестволорун берсек, колдонсок болот. Мисалы үчүн
качество презентации, качество для интернета мы тандасак болот, же болбосо низкое качество ушуну тандайбыз. Анан не использовать описание речевого сопровождения деген тандап, же болбосо бул жерден записать речевое сопровождение во время показа слайдов деген. Эгерде жана биз слайдтарды көрсөтүп атканда сүйлөгөндөрүбүз дагы кошо жазылсын десек, ушуну колдонсок болот. Андан кийин создать видео деген бар, баспайбыз. Ушу менен биздин видео сакталат. Аны көрүш үчүн биз документке киребиз, андан кийин ошол жерден жанакы pp-ны карайбыз. Мына биз жазган pp видео формат. Азыр мен ушул видео ойноткучумда бир аз көйгөй жаралды. Негизинен бул видео форматка айланды. Колдонсок болот, бир нерсени көрсөк да болот. Мына ушу менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.